энекебизге үй баштаганбыз. Жакшы билесиздер. Үйгө чейин энекебиздин баласы Орозали бир тууганыбызга жүрөгүнө операция болгон. Сиздерге кайрылуу жасап, сиздердин жардамыңыздар менен бир Аллахтын буйругу менен, Аллахтын өкүмү менен Кудай бурса операциядан аман-эсен чыгып, мына бүгүнкү күндө. Анан Кудайдын буйругу менен моминтип үй башталып отурат. Жакшы билесиздер, үйдүн дуалы бүтүп отурат мынакей бүгүнкү күндө. Кече күнү мына өзгөн жериндеги 6 баланын энеси өтө муктаж айнаш энеге салынган ак өргөнүн толугу менен бүтүп, ачылышы болуп, Кудай буйрса иншалла. Кече үйдүн күлүчү тапшырылып, энекебизди үйгө киргизип, Кудай буйрса кийинки жумушубузга өттүк. Биздин ниетибиз ушундай ыйлап аткан энелердин көз жашын токтотсок, эмнеге муктаж болбосо ошол муктаждыгына себепчи болуп калсак. Мына үйлүү болду, үйгө киргиздик, болду. Кийинки жумушка биз аттанып, кийинки жумушка аракет Кудай буйрса. Эмне загрузка болбой элеби? Жок. Анан кийин бул үйгө мен өткөндө айтып кеткенмин. Мен дагы ошолорду бир сыйра айтып коеюн. Бул үйгө жардам бергендер, үйүнө деп жардам бергендер, үйүнө чейин баланын операциясына жардам бергендерди мен айтып кеткем. Үйүнө жардам бергендер Тагаев Абдурахман Воркута Сиверден 3000 рубль, Акмурзаев Мурасатов Акмурза Москвадан 5000 рубль, Замира Шакирова Москвадан 1000 рубль, Зейнеш Алтынбай кызы 500 рубль Москвадан, Гүлбарчын Мамасалиева 3000 сом. Буларды мен өткөндө да айтып кеткем. Андан кийинки келип кеткенибизден кийин бир агабыз ушул окуганыбызды угуп көрүп, намыстанып, ушундай намыстык сезим ойгонуп, өзү пенсия жашта бүгүнкү күндө ген прокурор болуп иштеген агабыз кечекиде байланышып, будан 3 күн 4 күн мурда мен аябай намыстандым. Уят бизде ушу жардамды берген жалаң өзүбүздүн жаштарыбыз, бирок алыстай өздөрү кыйналып эмгектенип жүрсө дагы жалаң ошол Россия жеринен жардам берет экен деп бизди издеп жүрүп, мына Жалал Абад жеринен Жамбилов Акылбек деген Жалал Абад жеринен 5000 сом акча которуп, 5000 сом акчаны колубузга берип кетти. Ал агабыз айтат, мына жакында эле пенсияга чыктым, анан жакында ушундай бизнес баштадым элем. Ошол бизнесимдин биринчи түшкөн акчасынан ушул жакка бөлүшөйүн деп ниет кылдым эле. Ошол дайым Кудай бурса иншалла кийинки тапкан акчаларымдан дагы бөлүшүп турам деп ниет кылам дейт. Аллах ыраазы болсун эң башкысы. Ушундай агаларыбыз көп болсун. Ушундай бир туугандарыбыз көп болсун мекендештер. Мына сиздердин колдооңуздар менен канчалаган сонун иштер болуп атат мынакей. Бул үйдүн мынакей 5 үй салынып атат бүгүнкү күндө. 5-10 кече бирөөсү тапшырылды. Азыр 4өө калды. 4өөнүн экинчиси Көзөз Асылбектин үйү, ички ремонт, үйдүн ички обделка ремонттор болду. Ал дагы жакын күндөрдө тапшырылат. Анан 3-чүдө мынакей эжекебиздин үйү турат. Базар кургондо үйдүн үстү жабылып атат. Мен ал жакты дагы бир күнү эме кылам сиздерге, үстү жабылып атат. Анан жаңа айыл Кашкатерек жакта үйдүн кечекиде толук жыгачтарын алып берилди. Тиникеси бар. 4 үйдүн тең маселе чатырына чейин маселеси чечилип, Кудай буйрса. Могул үйдүн мени ойлондуруп атканы, өкүндүрүп атканы могул үйдүн мынакей ушунча элдин ынтымагы менен, элдин жардамы менен ушул үй дубалында бүтүп калды, бирок чатыры маселе болуп атат мекендештер. Үстүн кандай кылып жабабыз деген маселе болуп атат. Чыгачы турат бул жагында, листи турат, тиникеси турат, анан ички обделкалары турат. Бирок үй бүтө эле келе туруп, Жалал Абадта Такта базарда бир эжекебиз толук айнегин, эшиктерин менден жардам болсун деп убадасын берген. Кудай буйрса ушундай эжелерибиз, агаларыбыздан дагы эжелерибиз соопту азыр бүгүнкү күндө тытынып, изденип ушундай аракетте жүрөт. Бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болгон болсун мекендештер. Мына Гүлбарчынча мен сизге айтып өттүм го. Ушул мекендештерибизге ыраазычылыгыңызды билдирип, дуаңызды берип, жана дагы кийинки кайрылууңузду айтып кетсеңиз дагы болот. Ассаламу алейкум, бир туугандарыбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Эртеңки кирип келген Курбан айт майрамыңыздар менен сиздерге ушунчалык бизге жардам бергендериңиздерге Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңөр менен, ата энеңер менен, бир туугандарыңыздар менен тынч болуңуздар. Мына силердин батаңар менен, силердин жардамыңар менен, пешенеттер менен тапкан акчаңарды бизге дагы бөлүшүп жардам бергениңер үчүн балам операциядан жакшы чыкты. Кудайга шүгүр. Мына үйүбүз дагы бүтүп калды, дубалы көтөрүлүп, ушу мендерге дагы рахмат. Ушу сиздерге жарыя кылып, элдин астына алып чыгып бизди көрсөтүп, балам операцияга алып кирип, үйүбүздү дагы бүтүрүп атат. Ушуга дагы Алла ыраазы болсун деп менден кайтпаса Алладан кайтсын.
эртеңки курбан айтыңарды жакшы өткөргүлө. Алла Таалам эки дүйнө ушу силерге бак берсин, эки дүйнө бейишти силерге насип эткен болсун. Алладан эмне сурасаңар, эмне тилесеңер, тилегиңерди берсин жараткан эген. Мен өзүмө эмнени кааласам, силерге ушуну каалайм. Тынч болгула, силерге Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса, Алладан кайтсын. Ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле. Тілеген сұраған ниетіңерге жеткіле, ауырған жеріңерге Алла Таалам өзі шипа берсин көптің қатарында. Амин. Алла ақырын әке, дайым болған болсын.